Мен аты жөнім Қуанышбек Нұрбек. Москва шаарында, Москвада дегеле 10 жылдан бері жүріп, мигрант болып еңбектеніп. Акыркы 3 жылда биз аябай мыйзамсыздыктар менен макул эместигибизди битирип, жана мигранттардын укугун талашып, колубуздан келишинче күрөшүп келдик. Бүгүн дагы ошол күрөшүбүздүн үзүрүн көрө турган, мигранттардын өзүнүн укугун пайдалана турган убакка келгенибизде, дагы деле баягы бийлик, баягы кылып келген 30 жылдар ишин кылып атат. Анан бүгүн бул жерде жыйын өткөрүп, бүтүндөй Москва шаарында коомдун төрагаларын чакырганбыз, активисттерди чакырганбыз. Тилекке каршы баягы эле үйүп бышып жүгүрүп жүргөндөр келди. Анан мен патриотмун, мен элдин башындамын. Эл менин артымда, элчилик мен менен, консул мен менен дегендин бирөөсү дагы келген жок тилекке каршы. Бул дегени ар ким өзүнүн жүзүн көргөзсүн, ким менен. Мен ушул жерден жалпы коомчулукка элге кайрылуу кылат элем. Урматтуу кыргыз эли, көрдүңүздөр. Эми сөзүм калп болуп калбаш үчүн кечирим сурайм кайра. Бир-эки коомдун төрагасы, төрайымы бар экен. Бул жакта Элмира Ишеналиева экенбиз. Бул жакта сиздин атыңыз ким эле билбейт экенмин. Данияр агабыз дагы бир коомдун төрагасы. Мен эки эле коомдук төрага, төрайымды көрүп атам. Тилекке каршы 78 коомдук төрагалар жок. Бул дегенде эл менен эсептешпейбиз. Биз бийликтин колтугундагы төрагаларбыз дегенди түшүндүрөм. Эми мындан башка айтууга аргам жок. Ачуураак айтышка туура келип атат. Себеп алар да ойгонсун, ойлонсун. Анан эң негизги эле мен биздин элчиликке, БШКга бардыгыңыздарды чакырат элем. Биз бул жерде эле чогулуп алып отура бербей, талапты коюучу жерге барып талапты кое бербей. Алар бизди ар кандай жол менен алдап келет, мына бардыгыбыз күбө болдук. Электрондук онлайн консулдук каттоого болот, каттабыңыздар, өтөт деген тилекке каршы Рыскелди Момбеков сөзүн айтканда кидайт деп бардыгыбыз. Эми антип алданбайлы биз. Дагы биз алдана бере турган болсок, мекендештердин укугун алып бере албайбыз колуна. Негизи бул жерде азыр эле бардыгыбыз видеодо күбө болдук. Шайылдарбекова башканы айтып атат. Вице-консул бул жерде консул Эдвард мырза башканы айтып атат, элчилик башканы айтып атат. Кыскасы үчөөнүн тең сөзү бири-бирине дал келбейт. Үчөө үч тараптуу сүйлөп атат. Бул дегени өзлөрү толук билбегендиги. Бирок биз билебиз, мигранттар эч кандай форма экиси жок эле. Жок керек болсо консулдук каттоосу дагы жок эле. Түз эле өзүнүн жарандык паспорту менен барып, консулстводон шайлоого добуш бере алат. Эми биз баш мыйзамды, эң негизги мыйзамды алып караганыбызда, кодекстерге таянбаганда. Бирок ал укугубузду дагы чектеп атат. Ал жерге дагы барып, катталууга же болбосо шайлоодо добуш берүүгө мүмкүн эмес. Биз күрөшүп эле келатабыз, тыянагы жок, бирок мындан кийин ушул жерге чогулган агалар, эжелер чечкиндүү кадамга баралы деп мен баарыңызды чакырат элем. Корко турган эч нерсе жок. Ар бир мигранттын укугун колуна алып берели. Алар да өз укугун пайдаланып күрөшсүн, катышсын. Урматтуу мекендештер, бул жакта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн мекендештерге кайрылуу кылат элем учурдан пайдаланып. Бүгүн бир күндүк 2000 сом же 3000 рубльдик кызганып, же болбосо аны ыра албай, шайлоого же консулдук каттоого турганга келбей койгонуңуздар менен эртең ар бирибиз 2 миллиондон берип дагы өлкөнү кайтарып ала албай турган абалга келип калышыбыз мүмкүн. Ошол абалга кетип атабыз. Ошондуктан бир күндүк жумушубуздарды таштап, келечек үчүн, мамлекет үчүн, биз ушул мамлекетте жашаш үчүн ата-бабаларыбыз канчалаган канын төгүп, мээнетин кылып бизге алып келип берген. Бирок биз бүгүн кайдыгер болуп, жөн эле бирөөгө өткөрүп берип коюуга билбейм. Көрдө жаткандар көрүнөн ооза кылса керек. Ушундай кыянатты кылбай, биз дагы эмне болсо дагы кыргыз каны бар каныбызда. Ошон үчүн патриоттук сезимди ойготуп, коомдук төрагалардай болбой, чыныгы мекенчил болуп, мамлекетти ойлогон, элди ойлогон жарандардан болуп, колубуздан келген, керек болсо башыбызды канжаага байлап, колубуздан келген жардамды мигранттар үчүн берели. Мен лично Кубанычбек Нурбек жарандык укугуман пайдаланып, шайланууга укугум бар. Мага окшогон бүт кыргыздын укугу бар. Аны чектегенге эч кимдин акысы жок. Ошол укукту ар бирибиз пайдаланып, келечектин өзгөрүшүнө, жакын келечек болушуна ар бир кыргыз уулу кызы себепкер болуш керек. Милдеттүү түрдө.